мусулман адам бай жашаса болобу? Ушул суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Мен 1-2 күн мурун ушул суроо боюнча дагы башка бир телеканалдардан маселени сөздү козгодум эле. Бүгүн да ушул Марва телеканалынан да ушул маселени козгогум келип турат. Биздин коомдо ушундай бир мусулман намаз окуган адам бай болсо болбойт. Молдоке бай эмес, кедей кембагал болуш керек, жоош момун болуш керек. Молдоке чоң үй салса болбойт, жакшы унаа минилсе болбойт деген ушундай бир түшүнүктөр пайда болгон. Исламда ушул нерсеге көз карашы кандай? Ушул маселенин тегерегинде Кудай буйрса 1 саат бою сөз кылабыз. Негизи шариятыбызга мындай терең көз чаптырсак, биздеги коомдогу түшүнүктөрдүн көпчүлүгү туура эмес түшүнүк. Кээде намаз окуган адам, молдоке, имам, мугалим жакшыраак унаа минип койсо, сен ушундай унаа минесиңби, молдоке да ушундай унаа минеби деген суроону берип калат. Кимдир бирөөлөр эгерде жакшыраак там салсаң, чоңураак там салсаң, молдоке да ушундай там салабы деген бир суроолорду узартышат. Чын-чынына келгенде ислам динибиз, иман, ислам адам баласынан байлык топтоого тыюу салбайт. Менин түшүнүгүм боюнча тескерисинче ошол мечиттеги имамдар, молдокелер бай болуш керек. Ар дайым эле ошо никеден, тойдон, топурдан, өлүм жетимден акча алып күпсүфтеп акча таппастан, балким молдокенин ушул өзүнүн бизнеси, молдокенин пешени тар менен тапкан акчасы, жүздөгөн мал букасы, баягы өзүнүн дыйканчылыгы болуш керек. Же болбосо ушул молдокенин дагы өзүнүн бир кирешеси болуш керек. Элге көз каранды эмес, өзүнчө ушу кирешеси болуш керек. Баягы байлардын, чөнтөгү чоңдордун, же бийликтегилердин баягы астына барып эле дайым акча сурап жүрө бербестен, ошол кедей кембагалга, айылдагы кедей кембагал жетим жесирлерге молдоке мен ойлойм жардам бериш керек. Бизге эгер ушинтип айтсак, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ушул мүмкүнчүлүк бар эле, бай болгонго мүмкүнчүлүк бар эле, бирок пайгамбар бай жашаган жок. Сахабалар бай жашаган жок деген суроолорду кимдир бирөө бериши мүмкүн. Эгерде тарыхка көз чаптырсак, балким андай эмес, тескерисинче. Пайгамбардын жашоосу бул өзүнчө. Эгерде пайгамбар бай болуп жашаганда, анда мусулмандардын баары бай болуп жашашка милдеттүү болмок. Анда үммөт кыйналып калмак. Ар бирибиз бай болуп жашоо мүмкүн эмес. Анда ар бирибизге ушундай бай болуп жашоо оор болмоктагын, карапайым эл дагы, баягы бизнесмени дагы, жөнөкөй дагы баары бай болуп жашаш, баягы бизде азыр бай болуп жашаш мындай жакшы көрүлгөн амал болсо, пайгамбар бай болуп жашаганда балким бизге милдет, балким парыз, балким важип болуп калышы толук ыктымал эле. Ошондуктан пайгамбар ал бүтүндөй үммөткө үлгү. Бул биринчиден. Экинчиден, пайгамбарыбыз ушул дүйнө жүзүндөгү адамдардын баарына пайгамбар болуп жиберилди. Пайгамбарларга Алла Таала ар кандай сыноо берди. Кимдир бирөөлөргө байлык берди, кимдир бирөөлөргө бийлик берди, кимдир бирөөлөргө кедей кылды, кимдир бирөөлөргө оору берди. Пайгамбарга ушул этаптардын баарын берди. Пайгамбар бай да болду, пайгамбар кедей да болду. Бирок бай болгондо дагы, ошончо мамлекет башкарып турса дагы, пайгамбар өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон жок. 3 күн катарынан курсагын тойгозгон жок. Ошол жетим жесирге колунда жокко берип өттү. Анан башка дагы бир нече этаптар бар. Пайгамбардын бай болуп жашабагандыгынын бир канча этаптары бар. Ал эми сахабаларга көз чаптырсак, сахабалардын арасында туура сахабалардын көпчүлүгү кедей кембагал болгон, бирок сахабалардын арасында аябай бай. Бүгүнкү мен дүйнөдөгү эң баймын деген, эң миллионермин деген адамдарга караганда, балким ошол учурдагы сахабалар бай болгон. Абу Бакр радиаллаху анху исламга киргенде эң бай адамдардын бири, Мекке шаарындагы эң бай адамдардын бири эле. Бир нече жолу ошол байлыгынын баарыны пайгамбарга алып келип таштап, Кудай жолунда сизге бердим деп таштап кетип, кайрадан эле ошол байлыктарды чогулткан учуру болгон. Башка сахабаларга дагы аз бир келип токтолобуз. Мен бул сөздү эмне үчүн айткым келип атат? Анткени Алла Таала негизи Кур'ан-ы Керимде сен ошол Кудай Таала берген неамат менен, Кудай Таала берген байлык менен кыяматка болгон
коргонуңду кур. Ошол эле учурда бул дүйнөдөгү бул дүйнөдөгү өзүңдүн нафсиң үлүшүңдү унутпагын деп айткан Алла Таала Кур'ан-ы Керимде ачык айкын ушинтип келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте келет, Алла Таала өзүнүн берген жакшылыктарыны, Алла Таала берген неаматтарыны пендесинин өзүнүн үстүндө көргүсү келет деген. Башкача айтканда Алла Таала берген неаматты пенденин үстүндө кийген кийиминде көрүш керек. Башкача айтканда момун, мусулман адам таза, тыккан сонун кийими ушунчалык укмуш болуш керек, ушунчалык татынакай, ушунчалык жарашыктуу болуш керек. Мусулман адамдын баш кийими ушунчалык татынакай, ушунчалык жарашыктуу болуш керек. Ислам ушул нерсени талап кылат. Кээ бир адамдардын түшүнгөндөй эмес. Пайгамбар айтат, байкы элден акча сурап тилемчү болгондон көрө тоого чыккандагын отун чогулт, ошо отунду чогултуп болсо дагы курсаңды бак деди пайгамбар. Бул эмне деген сөз? Демек, мусулман бай бол деген сөз. О мусулман ойго бай бол деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге хадистеринде, Алла Тааланын аяттарында мусулманга зекет берүү парыз. Демек, мусулмандар бай болуш керек. Мусулман бай болуп, анан ошол зекет бериш үчүн бай болуш керек. Ошол байлыгын анан керей кембагалга, жетим жесирге колунда жокко бериш керек. Демек, ушул аяттардын баары, ушул хадистердин баары бизден эмнени талап кылат? Мусулман мээнеткеч болуш керек. Мусулман акылман болуш керек. Мусулман даанышман болуш керек. Мусулман ийгиликтүү болуш керек. Ар тараптан ыйманы ийгиликтүү болуш керек. Мусулман ыйманы күчтүү болуш керек. Мусулмандын байлыгы күчтүү болуш керек. Мусулмандын кийген кийими күчтүү болуш керек. Мусулман ар тараптан спорттон болсун, ар тараптан мусулман күчтүү болуш керек. Мусулман бай болуп жашаганга укуктуу. Мусулман өзү татынакай там салып, татынакай шарттарын түзүп жашаганга укуктуу. Ал замандын талабы, динибиздин талабы бул. Мусулман башка адамдарга үлгү болуш керек. Мусулмандын жүрүм туруму, мусулмандын кийген кийими, мусулман мамлекеттери бай болуш керек. Мусулман мамлекеттери башка мусулман эмес мамлекеттерге барып алып, алардан тилемчи болбошубуз керек. Жардам сурабашыбыз керек. Балким кедей кембагал колунда жок мамлекеттерге биз мусулман мамлекети биз жардам беришибиз керек. Булардын баары эмнени каңкуулап жатат? Бул сөздөрдүн баары эмнени таңуулап жатат? Демек, ар бирибиз мусулман бай болушубуз керек. Мусулмандар бай болгонго аракет кылышыбыз керек. Акча жүрөккө кирип кетсе жаман. Бүтүндөй ыйманыңды, диниңди, мамлекетиңди, жериңди, элиңди бул таракка сүрүп коюп, бул жерге дүйнөнү киргизип алган жаман нерсе. Бирок акчаны, дүйнөнү жүрөгүңө киргизбей, колуңда кармап, жүрөгүңдө ыйманың болуп, керей кембагалга, колунда жокко, жетим жесирге жардам берүү бул шарияттын талап кылган нерсеси. Мен сиздерге мына Кыргызстан Ислам университети Бай мусулман деген бир китеп даярдап атабыз. Бай мусулман деген. Ушул китепте бүгүнкү күндөгү ошол мен баймын деген, миллионермин деген адамдарга караганда ушу тарыхтагы эскерилет. Миллионер сахабалар деген атайын тема бар. Сахабалар ушунчалык бай сахабалар болгон экен. Өлүп көз жумганда артында 10 тоннага жакын, 10 тоннага чукул алтын калтырып кеткен сахабалар болгон. 10 тоннага чукул мурас калтырган сахабалар болгон. Булар эмнени таңуулап жатат? Демек, бизге эмнени булар каңкуулап жатат? Бизге демек, мусулмандар бай болуш керек. Ошол адамдар пайгамбарга жардам берген, динибиздин бизге жетип келишине салым кошкон деген нерсени түшүндүрүп жатат. Ислам демек байлыкка көз карашы, жакшы көз караш. Бирок ошол байлык адамдын жүрөгүнө кирип кетпеш керек. Байлык ыйманынан, дининен алдын болуш керек. Байлык колдо болуш керек. Кол ачык болуш керек, беришем болуш керек, зекетин бериш керек, колунда жокко жетим жесирге жардам бериш керек. Мен сиздерге 1-2 мисал келтире кетейин. Эгерде миллионер сахабалардын бирөөсү мына Абу Бакр Сыддык радиаллаху анху исламга киргенде 7 миллион 8 миллионго чукул акчасы болгон экен. Усман радиаллаху анху пайгамбарыбыз Табук согушуна баратканда, Табук согушуна барып ушул мусулмандардан жардам сураганда, Усман радиаллаху анху
950 алып келип пайгамбарга берген экен. 50 жылкы 950 берген экен. Башкача айтканда бүгүнкү күндөгү 950 570 берди деген сөз. Бүгүнкү күндө ошол мезгилде эң кымбат улоо төө болгон. Эң кымбат улоо, эң кымбат баалуу нерсе төө болгон. Бүгүнкү күндөгү эң кымбат улууларыбыз мисалы үчүн 570 десек, ошондой 570тен 950 төөнү пайгамбардын бир ошол жортуулга баратканда 950 төөнү белек кылып берген. 50 жылкы берген экен. Усман радиаллаху анху. Бул эмнени таңдап жатат? Демек, Усман радиаллаху анху ушунчалык бай болгон. Колунда ушунчалык бай. Азыр Кыргызстанда мен деген байлардын ушундай миңдеген 570 барбы? Мен эми эсептелүү адамдар да болушу мүмкүн. Усман радиаллаху анху ушунчалык бул кайыр садака кылып чыгарып берген, кайрымдуулук кылып чыгарып берген байлыгы ушул нерсеге жетип атат. Ал эми эгерде дагы бир сахабага көз чаптырсак, эң бай сахабалардын бири Амр ибн Ас көз жумганда бул дүйнөдөн өткөндө 140 ардап алтын мурас калтырган дейт. 140 ардап. Bir ардапта 78 килограмм алтын бар. 78 килограмм алтын бар. Шудан 140 ардап таштаган. Башкача айтканда 10 тоннага чукул алтын калган. Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин Амр ибн Астын артында 110 тоннага чукул алтын калып атат. Элестетип көрө бериңиз. Сахабалардын байыгы биз кеде өзүбүздү алдайбыз да, кеде жашашыбыз керек, мондой сурак беришибиз кыйын. Жок, бай болуп жашайлык. Туура сурак беребиз. Ошол акчаны каяктан алдың, эмнеге короттуң, сурак беребиз. Бирок ошону адал пешене тер менен таап, жетим жесирлерге, колунда жокторго берсек болобу? Болот. Мамлекетибизге берсек болобу? Болот. Жерибиздин өнүгүүсүнө, элибиздин өнүгүүсүнө салым кошсок болобу? Болот. Бүгүн мына карыз Кытайдан канча карыз болуп жатабыз. Мамлекет жардамын сурап атат. Эгерде ар бирибиз бай болуп, элибизге, жерибизге, динибизге, ыйманыбызга салым кошсок болобу? Болот. Мен эмнени айткым келип жатат? Келиңиздер, о мусулмандар, о имамдар, о бир туугандар, ойгонолу, ойлонолу. Ар бирибиз бай болуп жашаганга аракет кылалык. Тилемчи эмес, ар дайым эле нике болгон жерден, тойдон, топурдан, жаназадан акча сурап эмес, биз өзүбүздүн жеке кирешебиз болсун. Мен Кыргызстандын бир нече жеринде окудум. Менин Дунган устазым бар эле. Сабак берет бизге, эртелик кеч Курандан сабак берет. Бирок ошол короосунда 100 бука байланып турат эле ар дайым. 100 гектарлаган жер айдайт эле. Ушулардын баардыгына жетишет. Жерине да жетишет, мал караганга жетишет, бизди окутканга жетишет, имам болгонго жетишет, ошол элине, ошол жерини башкарганга жетишет. Эмнеге ошол Дунган жетишет дагы биздин кыргыздар жетишпей калат? Мо Даргендерде окудум. Дарген устазымдын дагы жүздөгөн букасы бар эле. Майда бурат жандыктар, баягы малдары бар эле. 200-300 гектарлап жер айдайт эле. Эмнеге алар ошондой кылганга мүмкүнчүлүк бар дагы эмнеге кыргызга жок? Биз өзүбүз бул туура эмес жол көрсөтүп жалкоо болбошубуз керек, аракет кылышыбыз керек. Ар бирибиз тырышып, жок дегенде бирөөдөн сурабай, өзүбүз бакканга, балдарыбызды бакканга шарт түзүшүбүз керек. Мына ар жумада бул жерден телевизордон кыздарыбыз, балдарыбыз суроо берет. Үйдө шарт жок, гусул кылганга шарт жок, дарат алганга шарт жок. Апам 90га чыкты, үйдө дарат алганга шарт жок. Ушу таямун болсак намаз окуп берсек болобу? Андай кылсак болобу деп. Ушулардын баарына ким күнөөлүү? Биз эркектер, кыргыздар, биз күнөөлүүбүз. Биз ошол шартты түзүп беришибиз керек. Апаларыбызга, кыздарыбызга, балдарыбызга ошол шартты биз түзүп беришибиз керек эле. Жалкоолук кылбастан пешенетер менен бир күндүк, 2 күндүк менетибизди алып, ошол адамдарга үйдүн ичинде дараталаганга, үйдүн ичинде душ, татынакай шарт түзүп берүү биз эркектердин милдети эле. Ошол нерсени аткарбай атабыз. Аткарбаган үчүн күнөөкөрбүз. Апаларыбызга шарт түзүп бербеген үчүн күнөөкөрбүз. Аталарыбызга шарт түзүп берген үчүн күнөөкөрбүз. Балдарыбызга, өзүңүздү ойлосоңуз, келечектеги неберелериңизди, балдарыңызды ойлоңуз. Айтайын дегеним, тилемчи болбойлук.
айтайын дегеним көз каранды болбойлук, айтайын дегеним ар бирибиз медеткеч бололук, ар бирибиз көз каранды болбойлук, бай бололук, аракет кылалык. Бир аз эле акылды иштесек бизде мүмкүнчүлүк көп. Кудай таала берген бизге алтын жерлерибиз бар. Кудай таала бир аз акылды иштесек, жок дегенде ошол эгин тигин кылсак, дыйканчылыкты кылсак, жок дегенде ошол башка улуттун адамдары байлап жаткан ушул буканы багып байлак болот, колубуздан келет. Бир аз гана акылыбызды иштесек ушул нерселерге жетишебиз. Эң оболу, эң биринчи ушул ар бирибизде жакшы ниет болуш керек экен. Бул китепте ушул ислам дининин байлыкка болгон көз карашы, миллионер сахабалар, анан кийин ошол бай болуунун кантсек биз бай болуп жашайбыз, канткенде байыбыз, канткенде акча таап алабыз, канткенде адал акча табабыз, кайсы жол менен акча тапсак арам болот, кайсы жол менен акча табууга шариятыбыз тыйып салган, ушул жөнүндө кенен маалымат берет. Биз мына эфирдин уландысында дагы ушул жөнүндө сиздерге дагы кыска нуска ушундай маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Демек, сахабалардын, бай сахабалардын байыгы миллионер сахабалар болгон экен. Мындан карасаңыз, ушу көз жумуп баратканда ушул тонналган, 10 тоннага жакын алтын калтырып кеткен сахабаны эскертип өттүк. Абдурахман ибн Авф бул дүйнөдөн өткөндө 100 башты, 300 баш майда жандык, 100 баш жылкысы болгон. Бул дүйнөдөн өткөндө мураскерлерге 100 жылкы, 300 жандык, андан сырткары 80 000 динарга баланган дагы башка бир жерлери, байлыктары бар эле. Ушундай байлыктарды таштап кеткен сахабалар. Демек, бул эгерде байлык арам болгондо, акчаны табып арам болгондо, булар мындай байлыкты чогултпайт эле. Абдурахман ибн Авф бир жолу Шамдан келгенде жерлер күбүрөп ушу Мадинадагы үйлөрдүн дүп деген дооштору угулат эле дейт. Эмне болду деп сурашса, Абдурахман ибн Авфтын ошол Шамдан келген баягы кервени келди деп. Пайгамбарыбыз Абдурахман ибн Авфтын ошол бейиште доошторун уктум деген хадисте Абдурахман ибн Авфка Айша эне сүйүнчүлөгөндө, Абдурахман ибн Авф жүгүрүп чуркап чыгып ошол 100 байлыгын Медина элинин калкына белек кылып, кайрымдуулук кылып таркатып берген дейт. Мана 100 алтын, күмүш байлыкты ушинтип элге, журтка таркаткан. Абдурахман ибн Авф Мединага келгенде эч нерсеси жок келди. Байлыгынын баарын меккеликтерге таштап келди. Кедей болуп келди, кембагал болуп келди. Сахабалар: "О, Абдурахман, сага биз байлыгымдын жарым берейин, үйүмдүн жарым берейин, аялдарымдын бирөөсүн берейин. Кел биз менен жаша" десе, Абдурахман Авф эмне деди? "Жок, мага базарды көрсөтүп койгула" деди. Базарда тез аранын ичинде эле Абдурахман Авф Мадинадагы эң бай адамдардын бири болду. Мына көз жумганда 100 жылкы, 300 майда жандык, андан сырткары дагы акчалай байкы кыймылдабаган мүлктөрдү да таштап кеткен. Булардын баары ушул сахабалардын бай болгонуна айгинелеп турат. Хаббаб ибн Арат дагы бул дүйнөдөн өтүп кеткенде 40 000 динар мал мүлк калтырган деп айтылып атат. Саад ибн Абу Ваккас бул дүйнөдөн өткөндө 200 000 дирхамдык мүлк мурас калтырган. Демек, ушулардын баары бай сахабалар болгон. Ооба, кедей сахабалар көп, бирок арасында аябай ушундай бай сахабалардын жардамы менен ошентип бизге дин жетип келди. Ушинтип көп жерлерде ачылыш болду. Айтайын дегеним, эгерде байлык табыш тыюу салынганда, байлык табуу арам болгондо, бул жерде балким тыюу салмак. Ошондуктан байлык табуу, акча табуу шариятыбызда талап кылынган нерсе. Баарыбыз ушу көз каранды болбой, тилемчилик кылбай, ошентип бай жашаганга аракет кылышыбыз керек. Тилемчилик кылсаңыз 70 башка дагы бир кедей кембагалчылыктын эшиги ачылат деп келет. Бир жолу сурансаңыз, бир жолу тилемчилик кылсаңыз 70 дагы бир эшик ачылат. Карызды карыз кууйт деп коет. Карыз болгон сайын карызга батасыз. Ошондуктан биз карыздар эмес, карызга батпастан балким өзүбүз баккан, өзүбүздүн балдарыбызды, өзүбүздүн байкы үй бүлөбүздү багала турган адам болушубуз керек. Анда эмесе биз ушул бай болуунун эрежелерине токтоло кетсек, эң биринчи эреже адам баласында жакшы ниет, жакшы түз, ыхлас болуш керек. Иннамал а'малу бинният. Ар бир иш ниетке жараша болот деди. Акча табам, Кудай буйрса, байлык табам, ушул байлыкты мен
элиме, жериме иштетем, диниме иштетем, келечектеги урпактарыма иштетем, динимди сактап калганга иштетем, ден соолугума иштетем. Ошол жакшы акча тапканга ниет кылышыбыз керек. Ошол нерсени адал жол менен таап, кайра адал жолго иштетүүгө ниет кылышыбыз керек. Ниет, бардык иш ниетке жараша болот. Пайгамбар айтып атат, мен пендемдин оюндагыдаймын деди. Эгерде ниет кылсак, Кудай таала мага берет, Кудай таала ниет кылдым, ниетимди берет, бай жашайм, ишке ашат, мол ишти ишке ашырам, мондой бизнес кылам, анан мондой кылам деп жакшы ниет кылсак, биздин ниетибизди Кудай таала орнотот. Ошондуктан бай болуштун эң биринчи шарттарынын бири ниет түз болуш керек. Эптеп эле бай болуш эмес, элдерден өзгөчөлөнүп жашаш эмес. Жок. Бай болом, динимди сактайм, ыйманымды сактайм, керек кем балдарга жардам берем. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, эки адамга суктанса болот деди. Бири алымга, экинчиси байлыгы бар, ошо байлыкты керек кем багал колунда жоктурго сарптаган адамдарга суктансаң болот деди. Бул эмнени камалат? Демек, биз бай болуп ушундай керек кем багалдарга жардам берей, ушундай даражага жетейлик. Кудай, ушундай байлыкты бере көр деп Кудай тааладан жардам сурашыбыз керек. Ниетибиз, ыхласыбыз туура болуш керек. Ниетибиз туура болсо, ыхласыбыз туура болсо, ошондо гана байлыкка жетебиз. Экинчи, бизде ошол алдыга коюлган максат болуш керек. Максатка жараша ийгилик дейт. Максатыңыз болсо, ошондо ийгиликке жетесиз. Максатыңыз жок болсо, ийгиликке жетпейсиз. Байлыктан чогултуудан максатыңыз эмне? Кантип акча табасыз? Күнүмдүк жашооңуз максатыңызды ошол жумалык, айлык кылып максат коюшубуз керек. Биз көп жолу эскерттик. Байлыкка же ийгиликтүү адам болуш үчүн сөзсүз максат коюлуш керек. Максатсыз адам эч качан ийгиликке жетпейт. Максатсыз адам элди ээрчип гана жүрө берет. Максаттуу адам астына ийгилик өзүнө максат коет. Мондой иш кылам, мондой бизнес кылам, мондой үй бүлө курам, мондой бала тарбиялайм, мондой жар тандайм, мамлекетиме мондой кызмат кылам, элиме мондой кызмат кылам дейт да ошол нерсеге аракет кылат. Демек, астыңызга койгон дак, даана максатыңыз болсо, ошондо гана ийгиликке жетесиз. Бай болуштун дагы бир эжелеринин бири эч качан жалгыз болбоңуз. Жамаат менен бирге болуңуз, топ менен бирге болуңуз, досторуңуз менен бирге болуңуз. Жалгыз адамдын шериги шайтан болот деп коет пайгамбарыбыз. Эки адам болсо шайтан алыс болот, үч адам болсо жамаат болот деди. Демек, жамаатта береке бар. Жамаатта береке бар. Пайгамбарыбызга сахабалар келип сурашты: "Я Расулаллах, мени ушу эл үйдө отуруп чай ичебиз, курсагыбыз тойбойт" деди эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Балким сен өзүңөрчө жеп аткандарсыңар, ошон үчүн курсаңар тойбойт" деди. Силер тамакты бир жерде отуруп жегиле, анткени жамаатта береке бар деди. Эгерде ийгиликке жетем десеңиз, жамаат менен бирге болуңуз, шеригиңиз менен бирге болуңуз, ынтымак болуңуз. Бизнесте болсун, бир кайсы иш-чарада болсун, ошол шерик болуш керек, жакшы, мыкты шерик болуш керек, жамаат болсо ошондо береке болот. Андан кийинки эрежелердин дагы бири, ошол шеригиңиз баягы ыймандуу, сизге жардам бере турган жакшы адам болсун. Баягы шерик жаман болсо, шеригиңиз жаман болсо, баягы казанга сүйөнсөң көзү жугат деп коет. Ошо сыңарындай жаман адамга шерик болсоңуз, анын жаман сөзү жугат. Ошондуктан шерик тагандаганда адашпаңыз, мыкты, өзүңүзгө ой пикири жакын, максаты окшош бир шерик тандаңыз, ошону менен иш кылыңыз. Чөйрөнүн ушунчалык таасири чоң. Эгерде биз көп эскертебиз, эгерде 5 бай менен дос болсоң, 6-чы бай сен болосуң. Эгерде 5 акылдуу менен дос болсоң, 6-чы акыл сен болосуң. Эгерде 5 надан менен дос болсоң, 6-чы надан сен болосуң. Эгерде 5 ыймандуу адам менен дос болсоң, 6-чы ыймандуу адам сен болосуң дейт. Демек, жора жолдоштордун таасири аябай күчтүү. Ошондуктан жора жолдошторду туура тандашыбыз керек. Бай болуш үчүн жора жолдоштор дагы чоң роль ойнойт. Ошондуктан арабызда баягы позитивдүү ойлонгон, келечекте көп нерсени ниет кылган адамдар менен дос болушубуз керек.